пациентка эпилепсия оорусу менен көп жылдан бери жабыркайт экен. Мына ушул бүгүн эмне себептен мен ушул 20 жылдан бери жакшы боло албай атам, эмне үчүн мен ушул ооруга кабылып калдым деп кеңеш сураганы келиптир. Жашыңыз канчада? 47-де. 47-де. Демек сиз бул жагы 20 жаштан бери эпилепсия менен ооруп турган болсоңуз, анда сиз где-то бир 25 жашыңызда башталган окшойт, 25 жашта. Мурун сизде канча убакытта бир кармач эле? Бир айда бирби, бир жумада бирби, же бир Кандай настроениема жараша кармап калчу. Мурун тез кармачубу? Мурда тез кармачу. Бир күндө канча жолу кармачу? Же бир жумада бир жолу болчу? Бир жумада бир, ар кандай кармайт да. Сиз көп жылдан бери кайсы таблетканы ичесиз? Карбамазепин ичем. Карбамазепин ичесиз. Азыркы күнү сиз мына туугандар менен келди, урматтуу мекендештер. Азыркы күндө өтө аз, кандайдыр 30 секундбу, же 1 минутабы, 20 секунд эле кармайт экен, мурункудай мындай оозуна кашык салып, андай көп чыкпайт дейт туугандары. Абдан жакшы. Демек, биздин тууганыбыз өзүн жакшы караганга аракет кылып жүргөн, бирок эмне үчүн мындан чыга албай атат? Мен обычно эле сразу эле келиңиз, биз сиздин каныңызды көрөлү дедик. Мен канды көргөндө өтө керексиз нерсе канды көп жүргөн сизге көрсөтүп бердим, Ооба. Демек, караңыздар, урматтуу мекендештер, мындай бир даракка окшогон десекпи, мындай мына агарып турган нерселер, мында арасында сызыктары бар. Ушулар бул грибки деген майда жандык да, урматтуу мекендештер. Грибки деген майда жандык бул абдан мына көлөмү боюнча өтө чоң болуп атат да, көрдүңүздөрбү? Мына жерден башталып, мынакей. Мына ушул жерден башталып, мынакей. Чуть ли мына жерден бүтүп атат да, караңыздар. Аябай чоң грибковое поражение, караңыздар. Мунун бардыгы грибковое поражение. Грибки деген майда микроорганизм. Бул деген организмде тамактанып, мына эритроциттердин ичинен тамак алып жейт. Ушунун ичинде микроэлементтердин ушунун ичиндеги керектүү заттарды алып жейт дагы, кандын ичинде көбөйүп кетет. Эң коварный нерсе, эң организмден жакшы чыкпаган нерсе бул ушул грибки болуп саналат. Мына азыр дагы башка бөлүктөрүн көрөлү. Так, азыр мынакей. Муногу дагы көрдүңүздөрбү? Ошол даракка окшоп чоңоюп кеткен грибкинин бул кичинекей бөлүгү. Мына бул дагы ошол кичинекей бөлүгү. Так, эми муногу жашыл окшогон нерселер, булар мочевая кислота деп коет. Бул ошол өт жакшы көбөй калгандыгына бизде туздар, мен кыргыздар жакшыраак түшүнсүн деп туздар деп которуп койдум. Ошо туздар мындан да жакшы нерселер, туздар организмде көбөйүп кетти. Эмне үчүн? Өт жакшы түшпөй атат. Эми мына ошол эле дагы эле грибки көрдүңүзбү? Мына агарып турат. Мына. И мына ошол эле грибкилер. Караңыздар, биздин пациентканын организминде өтө көп грибковый поражение. Мына караңыз. Мыногу дагы ошондой грибки, бул да грибки, мына булар да грибкилер. А бул болсо лейкоцит. Мына ушул лейкоцит жылып келип, мына ушул грибкилерди жеш керек эле. Мынага окшогон бактерияларды, мындай кыймылдап жүргөн бактерияларды жеш керек эле. Бирок эмнегедир биздин лейкоцит, биздин пациентканын лейкоцити кыймылдабай турат. Эмне үчүн? Себеби ал өзү ооруп калган. Иммунитет слабый. Аллергия болосузбу кичине бир нерсеге? Жок, аллергия жок. Денеңиз кытышпайт? Жок, андай. Мына бул дагы лейкоцит, тоже неполноценный, неактивный лейкоцит. А бул болсо, караңыздар, бул болсо простейший деп коет, жөнөкөй деп коет. Мына баш жагын көрдүңүзбү, кыймылдап турат. Булар дайым эритроциттердин жанында жүрөт. Ушул жактан азык затты алышып туруп, анан мындай бул чоңоюп, аябай семирип кетет. Булар да кандын ичинде жашайт. Кайра эле кандын ичинде эле булар ажатканага барат. Баягы грибкилер дагы кандын ичинде жашайт дагы, кан тамырдын ичинде. Кайра эле эритроциттерден тамак алып туруп, ушул жакка ажатканага барышат.
демек қан бизде таза эмес, қан деген булганч деп грубо айтканда кандайдыр бир керексиз нерселер көп деп айтат элек. Так, мына могу жерди караңыздар. Мына азыр мен көбүрөөк өзгөртүп туруп көрсөтөйүн. Мына караңыздар. Мына грибкилер. Мына муну мицеллы грибков деп коет. Мына көрдүңүздөрбү? Мынакей. Абдан көп грибки бар.